буюрса Ош шаарынын элинин атынан, оштуктардын атынан, ушул жерде ипподромдо жылкы кармагандардын атынан мынтип ынтымак көкбөрү боюнча ынтымак командасынын капитан командасына Кудай буюрса мындай бир таза кандуу англис жылкысын белек кылып ат мингизип атабыз. Бул улуттук оюн, улуттун арасында ызы-чуу жанагындай талаш тартышты алып келбеш керек. Биз кыргыз эли бирдиктүү эл болушубуз керек. Биз кыргыз эли бир элбиз. Уруш талашты баягы болор болбогон бир азыраак эле адамдын ызы-чуусуна провокация калтырбай, өзүбүздүн сыйырматыбызды, өзүбүздүн маданияттуулугубузду баягы көкбөрүчүлөрдөй, баягы баатыр мүнөздөй болуп, бийик бололу, адилеттүү бололу. Assalamu alaikum. Barыңыздарга чоң рахмат. Аллахым разы болсун делегиттерге. Кудай буюрса кечүүнкү оюнду көрдүңүздөр барыңыздар. Кичине кечүүнү анча-мынча көрмаңдардан кемчиликтер кетип калды. Бул спорт экен. Спортто анча-мынча болуп турат. Баарыбыз Кудай буюрса кечиримдүү болоюк. Бул спорт ар дайым спортто ушундай болуп тура берет. Барыңыздарга чоң рахмат береңиздерге. Айтсаңыз, өзү көпчүлүк эл ошол эки команданын ортосундагы чыр-чатак бар деп түшүнүп атышат да азырчы. Ошого бир чекит коюп койсузбу? Командалар менен, достук командасы менен мамилеңиздер кандай негизи? Достук командасы менен ынтымак командасынын эч кандай эмеси жок, чыр-чатагы. Болгон биздин оюн ичинде эле бирке чыр-чатак болуп кеткени менен 45 мүнөттүн ичинде. Ал оюндан чыккандан кийин баарыбыз эле дос, ини, ага болуп катары болуп жүрөбүз. Андай эч чыр-чатагыбыз жок.